Бул жерге бир кыргыз тилдүү байкебиз келгенде бул жерде биз кыргызча тейлебейбиз деп тейлөөдөн баш тартып аны бул Куликов кофеханасынан чыгарып койушкан. Меня зовут Айнура, что вас интересует? Алло, саламатсызбы, Айнура? Вам удобно говорить на русском языке или вас соединить с кыргызскоговорящим оператором? Кыргыз тилинде сүйлөп бериличи. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. А сиз сүйлөйсүзбү? Байке, мындай ороңдоо могу нерсеге жооп берип коелачы, мен күтүп атам. Сиз каалаган тилиңизде сүйлөй албайсыз эч кандай. Сиз тейлөөчү жерде иштегенден кыргыз тилинде сүйлөшүңүз керек, милдеттүү түрдө. Бул видео кыргызча сүйлөгөн деп келген деген. Каалаган тилде берсе болот. Каалаган тилде берсе болбойт байке. Мыйзам бар, биринчи маалымат мамлекеттик тилде берилет деп. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамда жазылып турат. Кыргыз тилин билесизби? Рашида Петровна. Акым бар, мыйзамда акым бар. Конституциялык укугум бар. Келиңиз, бул жерде эртең менен бир кыргыз тилдүү байкелер келгенде биз кыргыз тилинде сүйлөгөнгө милдеттүү эмеспиз деп тейлебей коюшкан да. Бизге демек бул кылгандары булар моюндарына алганы. Биз ушундай мамлекеттик кыргыз тилин сүйлөбөйбүз. Орус тилинде сүйлөгөлө дегени. Мен көрүүчүлөргө кайрылып кетем, бул Куликов кофеханасына, кыргыз тилин сүйлөбөгөн кофеханасына келбеңиздер деп өтүнөм. Мындай мамлекеттик тилди сүйлөбөгөн жерден болушунча алысыраак жана бойкот жарыялаңыздар. Саламатсызбы? Менин атым Айтбек, Кыргыз Республикасынын жараныбы. Бул видео сизби? Кыргызча сүйлөгөн деп тейлеген деген. Кыргыз тилин билесизби? Секунду. Рашида, жооп берип коюңузчу. Да, сейчас у меня клиенты. Саламатсызбы? Сиз жооп бересизби? Да. Эртең мененки бул видеодо сиздер кыргыз тилдүүлөрдү тейлебейбиз. Кыргыз тилин билгенге милдеттүү эмесмин деген. Сиз да ошол эле кыз экөөңүз. Бирок Кыргызча сүйлөй алам, ооба. сиз сүйлөсөз, эмне эртең менен сүйлөгөн жоксуз бул байке? Эртең менен бул байкени мен өткөрмөсүн башка. Ким бул? Да. Анда ушул жооп берсеңиз, айтыңыз. Жетекчиликте чакырып Бизде деген азыр менеджер жок, сиз азыр бияка камера тарткан акым. акым бар, мыйзамда акым бар. Конституциялык укугум бар. Келиңиз, мен түшүндүрүп берем. Көрсө жанагы Куликов фирмасы акчага ушунчалык тоюптур, ушунчалык көптүр. Анын башка маселеси калбаптыр. Бир гана маселеси өзүнүн шовинисттик кыялдарын ишке ашыруу гана калыптыр. Башка анда көйгөй калбаптыр. Ошонусун азыр далилдеп атат. Кыргызстандын жараны барып, Кыргызстандагы дүкөндөрүндө бизди кыргызча тейлеп койбойсуңбу деген үчүн аны 9 ай соттон сотко сүйрөптүр. Көрсө, кабат адвокаттарды жалдап, сот тергөөчүлөрдү дагы сатып алып кое турган акчасы бар окшойт. Эми ошол бир блогерди жүдөтүп, нары алып барып, бери алып келип, шашчысын кетирип, анан акырында эл козголгондо, анан макул эми деп арызын алмыш болуп, ага калпак кийгизип, чай берип, кайрадан чыгып атат, кечиримди үсүнүп. Бул деген нерсе, мына көрдүңбү мен киммин? Мына көрдүңбү мен кандай адвокаттарды жалдап кое алам? Мына көрдүңбү мен сенин кантип шаштыңды алып кое алам? Деп ага сынтага турган, анын кемчилигин айта турган жарандардын бардыгын коркуткандык гана деп ойлойм. Башка эч нерсе эмес. Шовинисттик. Ошто мисалы жанагы англисче жазылган, орусча жазылган көрнөк жарнактарды бүт алып атат. Кыргызча жаздырып атат. Орусияда 1-класска бара турган окуучудан орус тили боюнча экзамен алып атат. А бул жакта кадимкидей бакыйган бизнестен саламатсызбы деп коюңчу мага деген киши соттолуп кетип атат. Бул не заманда жашап атабыз? Бул не болуп атат дейм да. Эми ошол Куликовдун ошондой шовинисттик маанайына суу чачып, бир аз эсине келтирип кое турган Кыргызстанда бир да орган жокпу? Жок дегенде жана тил комиссиясы барып бир механизм колдонуп кое албайбы? Ошону эсине келтирип кое турган эч ким жокпу? Бул деген кадимкидей эле коркутуу да бул. Мына көрдүңбү мен кандай кыйынмын? Мына көрдүңбү менин ресурсум канчалык көп, кандай таасирдүүмүн? Керек болсо сени соттотуп, 9 айлап, үйүңө камап, чыгарбай кое алам дегендиктин бир сигналы да бул. Андан башка эч нерседен кабар бербейт бул. Эми ошол 9 ай соттолгон баланы
эл козголгондо гана чакырып, калпакты кийгизип, чайдан берип, кайрадан эми мен силерди кечирдим деп жоомартсынып видео таратып атат. Бул не деген маскара? Кыргыз тилде жайылтам, пропаганда кылам деп аракет кылып жүргөн жигит. Бир топ ай мурда улут аралык кастыкты козутту деп камалып, анан кийин үй камагына чыккан болчу. Биз эмне экенин, ким жазганын билген эмеспиз. Жакында эле Сырдашты көрсө, муну жанагы торт чыгарган Куликовский деген компания сотко берген экен. Анан эми ошону айтып чыкса 2 күн мурда Куликовский аберибизди ачып салдың деди, айтор эмне? Ой, бул жигитти кайра камап салгыла деп арыз жазыптыр. Сот аны ал арызды канааттандырган жок. Туура кылды. Себеби дегенде биз кыргыз элинде, кыргыз мамлекетинде жашап атып, кыргыз тилинде, эне тилибизде тейлөөнү, сүйлөөнү, мамиле кылууну талап кылганга толук укугубуз, акыбыз бар. Бул мыйзам менен дагы бекитилген. Мына былтыр парламент кабыл алып, президент кол койгон мыйзамга ылайык, мамлекеттик тил мыйзамында ушундай кафе, ресторан жана башка тейлөөчү жайлар кеминде 60% маалыматты эне тилинде берсин деген талап турат. Демек, Куликовский же башкалар жөн гана бет тырмачылык кылбашы керек. Анан аларга ачууланып, биз алардын товарларын албашыбыз керек, биз алардын товарларын жебей коюшубуз керек деп аткандардын дагы туп-туура айтып атышат. Алардын үчүн теңге акысы бар. Биз тескерисинче ошондой активисттерди мокотпой, андай активисттерди эне тилди мыйзамдуу коргоого, эне тилди мындай сабаттуу коргоого чакырышыбыз керек. Биз аларга айтып түшүндүрүп беришибиз керек. Эгерде кыргыз тилин сүйлөөнү талап кылса, жаран катары, керектөөчү катары анын толук акысы бар. Мен Айтилектин бардык видеолорун көрүп чыккам, ал кандайдыр бир бирөөлөрдү уруу ийгенин, согуу ийгенин, сөгүү ийгенин көргөн эмесмин. Демек, эне тилди талап кылып атып, мыйзамды ордуна бузганын билбейм. Мына ушундай учурларда же кимдир бирөө ушундай жабыркадым деп арыз жазса, андан көрө тек гана мындай эскертүү менен кое берип койсо жакшы болмок. Ал эми Куликовский сыяктуу же башка эне тилин тоготкусу келбегендерге айтарым. Буга чейин да далай ушундай бизнестер чыккан. Алардын күнү эмне болгонун, канчоосу кантип жабылганын, канчоосу кантип кечирим сураганын бир карап койсоңор. Маселени ырбатпай, кыргыз мамлекетинде жашап аткандан кийин жөн гана сүйлөшүү жолу менен, келишүү жолу менен чечип алган абдан жакшы. Керек болсо, ушул кардарларыңардан кечирим сурап койсоңор дагы ашыктык кылбайт. Анан булар ушу мени каматканга эле кызыктар болуп атат. Кыскасы. Орозбековдун адвокаты Медиа Хабка 2 арыздын көчүрмөсүн жиберди. Анда Куликовдун 2 филиалында иштеген кызматкерлер арыз жазганын көрүүгө болот. Алардын бири блогер телефонго тартып, тынчын алып кыргызча сүйлөбөсөңөр, коомдук жайда иштөөгө мүмкүнчүлүк жок деп басым кылганын айтууда. Экинчи арызда кызматкер мен орусча сүйлөгөнүм үчүн кемсинтип, уруксатым жок видеого тартып, психологиялык басым жасады деп Орозбековго чара көрүп берүүнү суранган. Азыркы учурда Куликовдун арыз жазган 2 кызматкери, же болбосо алардын адвокаты Куликов өзү бул окуяга байланыштуу эч кандай комментарий бере элек. Ал эми Айтилек Орозбеков мен жөн гана кыргыз тилинде тейлөөнү талап кылдым, эч кандай мыйзам бузган жокмун, улут аралык кастыкты козутайын деген ниетим дагы болгон жок деп өзүн күнөөсүз экенин айтып атат.